сезімге мақсат қойған болса, ошоға жетем десе, Құдай Таала жеткирип коет экен да. Ошол Бугу пресстен эмнени чыгарды? Малайзия сырлары, Андан кийин 4-5 китеп чыгарышты. Карасаңыздар, Кылыч самурай деген китеп. Окуңуздар. Жаныбек мырзага дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан айтып кете турган нерсе, айланайын элибиз кыргыз негиз окубайт экен. Кыргыз жана неме комуз менен да тураттар, тиги баяндар кыйытып айтып кетпедиби? Кыргыз инвестициянычы эмеге курсак менен кийим келе салат экен да. Мээ менен төшкө көкүрөккө салбайт экен да, могу көңүлгө салбайт экен. Адамда өзү 3 ашказан болот. 1 ашказан башта болот, аны илимге толтуруш керек. 1 ашказан төштө болот, аны иманга, адеп акылакка, маданиятка толтуруш керек. 1 ашказан курсакта болот, аны тамакка толтуруш керек. Биз эми тамакты айтпайлы бол, түрүн жеп атабыз го, Немеге барганда 19 түрү бар экен тамактын. Баягы 19 десем 21 экен дейт бирөө. Карасаңыздар, 21 түрүн жейт экенбиз. Үстүндө конфет болуп туруп 21 түрүн жейт экенбиз. Эми тамакты быяктын ашказанын Кудайга шүкүр коркулган жокпуз, туурабы? Күндө 3 мал жебесек кейбир таарынып ыйлагандар бар. Бул жак менен бул жактын ашказаны нелип калды. Бул жактын ашказаны, бул жактын тамагы, бул жактын азыгы, бул жактын витамини ките окуу менен болот. Айланайындар, Кыргызстандын өсүшүн кааласаңар, адам өсүш керек. Адам өсүш үчүн сөзсүз түрдө ките окуш керек. Ошо себептен Куранда Кудай Таала бекер айткан эмес болуш керек. Икра бисми роббикаллази халак. Окуу, жараткан Кудайыңдын аты менен окуу деп биринчи аят келгенде окуу деп түшкөн да. А биз кыргыздар дүйнө жүзүндө бир өлкөдө 67 китеп, бир кишиге 67 китеп туура келет экен. Бир кишиге 54, бир кишиге келсең 45, бир кишиге 27, 17, 7, 3, 2, 1 келтирип Кыргызстанга келгенде 100 кыргызга бир китеп туура келбейт экен. Анан окубаса кыргыз каяктан өсөт. Жатып алып эле өссүнбү десе, өссүн деп бакырат го бар. Ооба дейт го, өссүнбү, ооба дейт. Ооба менен бүтпөйт ал. Окуш керек, көтөрүлүш керек. Деңгээлди көтөрүш керек. Мына биз мен нарында Алем лидерлер академиясын ачып туруп иштеп, азыр кыдырдык, Нарын областы боюнча кыдырдык. Кудайга шүгүр. 1000 повес окуган 5-чи класстын Рабия деген кызы чыкты. 1000 повес окуган, мындай. Киши чыксачы 5-чи, мен аны 11-чи класс экен деп коем. Оюмда чыгып туруп микрофонду алып туруп чыгып. Сен 5-чи классың ооба? Кандай анан 1000 повеске? Мен неме жарыш болгон. 1000 повес жарыш болгондо ошону окугам дейт. Чыгып микрофонду алып сүйлөсө, киши сүйлөп атат да. Караңыздар. Анан биз жарыштарды кылдык. 500 китеп окугандар чыкты. Караңыздар. 70 китеп окуган Калкандын небереси Алкан деген бала бар экен, 5-чи класс. Галстукту мына чейин мындай түшүрүп коюп, тагынып койду. Тагынып туруп, бутты чыгаштырып, алдыда турат, мынтип деген жердечи. Жөнөкөй бала эмес окшойт деп коем муну. Бир 7-8 болуш керек. Жок, 5-чи класс экен. Мен сөздөрүмдү укту дагы. Жакшы сүйлөдүңүз деди да. Суроо барбы дедиңер да. Сон сүйлөдүңүз деди да. Siz murunku bir motivatsiya berip ketkende men 3-чи класс болчумун дейт. Карасаңыз айтып аткан 3-чи класс болчумун дейт. Азыр 70 китеп окудум дейт. Сиздин эң биринчи эмне үчүн китеп окушуңуз керек деген китебиңизден баштадым дейт. Биз эмнеге муктажбыз деген китебиңизди окудум дейт. Агай сизге бир суроо берейин дейт да. Дошу эле дейт түшүрөкчү. Жанагы мынчанчы бетте эмне үчүн китеп окуш керек деген бетти мынчанчы бетинде, мынчанчы жеринде мындай деп жазып турса агай. Эгерде скорочтенияны өнүктүргөн болсо 708ге чейин 1 минутта окуса болот. Deydi, siz 1 minutada kança okuyorsunuz? Ana 800 okuyan emeni gördünüz mü dedi da. Ana bizim neye muhtaçsızlıkta kotorgan turbayız mı? Şaban döndün 40 kitebi var turbay bagay. Emi kaysız kitebini kotor oyunda otasıp koygan. Kara 5-ci klastın balası. Okugan adam şunday olur. Ne sebepten sama uverniz? Özüne özgüven Türkler aytat özüne işenin. Ne sebepten biz özümüzge işenmeymiz? Ne sebepten özümüzge işenin degen çok. Korkak çıkkanda sürdöysün. Neden? İç boşluktan, adam içi boş bolsa, can döyle boş bolsa, adam sürdüp korkup kaldıraydı eken da. Süyle elbette da eken da. Oşon üçün Kırgızstan'da ösüşün kalaysınlar mı? Katura! Ösüşün kalaysınlar mı? Kalayız! Ova menen bitpeydi. Ova menen bitpeydi. Kırgızstan'da okuş gerek. Men aytam, bir eme olganda, ne bir deputat 300 kitap okup alıp gelgende, bizde 54-51 депутат 300 kitap okup gelgende Kırgızstan başkaça olup koydu. 1000 kitap okup gelgen ministr olganda вообще өлкө başkaça olup koydu. Көрүңүздөр, бардык нерсе Кыргызстандын көлү жоктугунан,
тоосу, суусу, мөңгүсү жоктугунан, алтыны, байлыгы жоктугунан, адамы жоктугунан, жери жоктугунан, паспорту жоктугунан болгон жок. Кыргызстандын өспөй атканы сабатсыздыктан болуп атат. Түркөйлүктөн болуп атат. Окубагандыктан бир китеп окубай өлүп калып атат кээ бир кишилер. Өмүрүндө бир китеп окубай өлүп калгандар бар экен. Карасаңыздар, китеп бетин ачпай кетип калган. Ошол себептен болуп атат. Жөн эле тетяктагы саясат, өлкө мынтип антип деп тетякты жеп атабыз. Өзүңчү. Өзүң эмне кылдың? 10 китеп окудум беле деген вопрос. Суроо бар да менде. 10 китеп, бир китеп бүтүрдүм. Өзүң эмне кылдың? Эшигинин алдын Союз мезгилиндеги решеткалар дагы эле тура элек. Жатат, турабы эжелер? Союз мезгилинде жашаган эжелер, кээ бир жалкоолор решетка ошол бойдо эле турган решеткалар бар. Караңыздар, Кыргызстан кантип өсөт ана? Мына мен 10 жыл Египетте болдум. 11 жыл кар көргөн жок. Караңыздар, арабча, англисче, түркчө ошол жерден окудук. Динди окудук, андан кийин психология бөлүмүн окудум мен. Караңыздар, 11 жыл кар көргөн жок. Кыргызстан бейиштей болгон жер. Ата-бабаларыбызга рахмат. Караңыздар, ата-бабаларга рахмат. Бейиштей болгон жерди, алтындай болгон динди таштап койду. Кудай сактасын, дүйнө жүзүндө 12 миң дин бар экен. Китке сыйынган болчу. Ушинтип отуруп немеге ташка сыйган сууга отко сыйган болуп 12 миң диндин ичинде таптазасын таштап койду. Адамга эки нерсе зарыл болот. Жашоо үчүн табият, жаратылыш зарыл, андан кийинчи жан дүйнө үчүн дин зарыл, иман зарыл болот. Ошон үчүн эки таптаза нерсени таштадык. Биз муну айланайын окуучулар өнүктүрүш керек. Силер эмеге киргенде тиги интернет бычак сыяктуу. Бычакты нан кесип жесең, алма кесип жесең, эт кесип жесең жакшы. Бирок бычакты киши сайгылап киши өлтүргөнгө колдонгон болсоң күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн могул жердечи, могул жерде интернеттин ичинде балакеттин баары бар. Жакшы нерсенин да бар. Могул жерде мен мону $1600 алдым. Азыр $7000 сатам. Неге? Анткени миллиардтаган библиотеканы жыйнап койдум. Монун ичинде көрдүңөрбү? Баалуу. Айтылачы мына. Азыр интернетти туура колдонгула. Азыр 10 компания жөнүндө айтып бергилечи десем, балдар жок, эчтеке жок. 10 университетти шадырат айтып бергилечи, Гарвард, Техас, Кембридж, Бостон, немелер боюнча айтып бергилечи десем, өнүккөн немелер университеттер жөнүндө жок. Мына карап тургула. Дүйнө жүзүндө 10 топтун ичинде бир дагы ислам өлкөлөр, мусулман өлкөлөрдүн бир да университети жок. 100 топтун ичинде жок, 300-дө жок, 500-дө жок. 500-дө жок болсоң сен дүйнөдө жоксуң деген сөз да. Ошон үчүн биз арттабыз. Көрдүңөрбү? Биз Кыргызстан окубай атабыз. Окуп аткандар бар, намысына тийбей, бирок көпчүлүк 85-90% окубай атат. Кайдыгерлер Кыргызстанда ушундай бөлүктөр өткөндө бирок 85% кайдыгерлер жашайт дейт. 10% мугалим, милиция, өлкөгө кызмат кылып аткан 10%тен 5% шылуундар жашайт. 95%-тин үстүнө ошол шылуундар иштеп коюп атат. Ошон үчүн шылуундарга иштетпеш үчүн кайдыгерлер жоголуш керек да. А сен окубасаң, билим албасаң, значит кайдыгерсиң да. Ошон үчүн силерге тил үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк келди. Мотивация силер үчүн мотивация. Тил үйрөнгүлө. Англисче үйрөнгүлө. Англисче үйрөнүп алып барып туруп англичанка болуп калбагыла. Келатсаң эле Кыргызстан самолеттон түшүп келатсаңчы. Англисче сүйлөйт, англисчеси деле жакшы эмес, 6 ай эле болгон. Орусча сүйлөйт, түркчө сүйлөйт, айланды кетирипчи. Өчө англиче американка болуп калган, орус болуп калган да, андай кылбагыла. Мына мен 10 жыл жүрдүм. О тилимди унуткан жокмун. О калпак дайым башка. Көрдүңөрбү? Биз да улуу элдин тукумубуз. Манастын тукумубуз, Каганат, Илеген, Манас, Алманбек, Кошойлордун уул тукумдарыбыз биз, чубактардын, Сырга. Карасаңар, анан келип алып эле мүгдүрөп элечи. Бирөөнүн чөнтөгүн карай бербеш керек. Эртең силер чыккыла. Силер мына Владимир Познер деген бар, 87-деги. Владимир Познердин 3 гражданствосу бар. 3 гражданствосу бар. Американыкы, Россияныкы, Францияныкы. 3 тилде эркин сүйлөйт десең. Сүйлөгөндөчү. Владимир Познерден Владимир Владимирович деди да. Неме журналист эме алып атат, интервью алып аткандачы. Владимир Владимирович, 2 тил билсем эмне болот деп, 2 тил билсе жакшы болбойт деп. Азыркы заманда 3 тилден нар билиш керек. Жакшайт да. 3 тил билгенге кыздар, балдар, мүмкүнчүлүгүңөр бар силерге. Кыргызчаны суудай сүйлөгүлө, орусчаны суудай, англисчени чачып койгула. Тыткыладан англисче билсеңерчи. Тажиктерде жакшы сөз бар. Забон дони, жихон дони дейт. Эгерде силер немени тил билсеңер, дүйнөнү билесиңер, дүйнө башкарасыңар. Карасаңар, бир тил билсең бүтөмөн. Азыр мына айтайынбы? 115 миң сөз.
Немеден түркчөдөн 115 000 сөз бар экен. Андан кийин карагыла тиги французчада 150 000 сөз бар экен. Орусчада 130 000 сөз бар экен. Карагыла немисчеде 160 000 сөз бар экен. Англисчеде канча сөз бар экен айтайынбы? 600 000 сөз бар экен. Карагыла канчасы көп. Арабчада канча экенин айтайынбы? Жомок айтып атат деп ойлойсуңар, жок. 12 миллион 302 916 сөз бар экен. 12 миллион. Ошон үчүн Куран неде арабчадан келиптир да. Бейиштин тили болгондуктан арабча келиптир. Бир эле кылычтын 500 аты бар экен. Карачы, баланын түйүлдүк болуп байлангандан баштап, эмчектен чыгып, андан кийин балагатка толгонго чейинки баланын 27 аты бар экен. Караңыздар, тилдин байлыгы биздики деле жаман эмес. Кыргыз тилин өзүбүзчө баса бербейли. 87 000 дептир, мейли. Андан деле көптүр. Бирокчу, суу жөнүндө эле жеңи жок атабыз. 7 күн суу жөнүндө атаң өңгөрү аккан суу, эме чыккан суу, таштан уруп чыккан суу, булак жөнүндө, эме жөнүндө, мөңгү жөнүндө, бүт баардык жөнүндө 7 күн айтып койгон. Албетте Муктабай айтты деп ойлошосуң, жок. Намазын окуп, тамагын ичип келип, андан кийин отуруп алып, көрдүңөрбү, андан кийин анан комуз чалып, бир эле суу жөнүндө 7 күн, суу эле жөнүндө айткан. 7 күн айткан. Көрдүңөрбү, ошон үчүн кыргыз тили дагы кедей тил эмес. Айланайын окуучулар, окугула. Силерге 4 нерсе зарыл, 4 нерсе. Интеллектуальный уровень көтөрүш керек, интеллектиңерди көтөрүш керек. Ал башта болот. Ме канча килограмм? Ме. Карачы, өзүбүздүн мээбизди билбей атабыз. Таң калыштуу, Америкага баргандачы, зоопсихология боюнча, мен психология болгондуктан зоопсихология боюнча кирдик да. Хайвандардын психологиясы боюнча окуу болду. Бир ат, кандуу, чистокровный аттар бар эмеспи? Асыл тукум аттар. Тиштек болуп калган болсо, тебенек болуп калган болсо, булар линиясын карайт экен да. Зоопсихология. Караңыздар. Немесин карайт экен да, тукумун карап келет экен. 17-18 19 жылдан бери жазылган. Карап келип туруп, таңгыр 19 жылда Монтана деген энеси тиштек болгон турбай, муну деп ошол жерден кармайт экен да. Көрдүңөрбү? Атка, мышыкка, итке, жаныбарга мүнөздөмө жазылып атат. Бизчи тигилер өзүн изилдеп чыгып кетип, адамды изилдеп чыгып кетип, мээсе бүт баарын изилдеп чыгып кетип, айванга киришти. Бизчи мээбиз канча килограмм экенин билбейбиз. Көтөрүп жүрөбүз. 5 килограмм дейт баарында. Башыбыз дагы жок, мээңиз кылып деле жок. 5 эмес. Эң чоң мээ 1 килограмм 400 грамм болот. Мында орто мээ 1 килограмм 100 ушундай болот экен. Ошон үчүн мээнин функцияларын кыздар, балдар окугула. Карасаңыздар, интеллектти көтөрүш керек, интеллектуальный уровень көтөрүш керек. Андан кийин жан дүйнө, духовный уровень, жан дүйнөнү, руханиятты көтөрүш керек. Байытыш керек. Азыр мына баяндар келгенде жылмайып турушубуз керек болчу. Гүлү бер мына, карачы. Гүлөлүчү мына, чөй мына. Гүлгүлө мына жылмайсыздар. Жылмайып гүлөп мына. Билибизсиңер, неге силер? Гөлдүктөр неге күтпөйсүңөр силер? Мисалы жаныңарда гөл турат, нарынга алып барып таштап коеюнчу силерди алып барып камабай. 45 градуста эмне болот экен силерге? Алма чыкпайт аяктан, өрүп чоң. Гөл жок аяктан. Кара, көрүңүздөрбү? Карачы, жырга койсуңар, бейиштер болгон жер кой. Азыр келат, тиянды сол жагыңда карасаң гөл. Неге депрессия түшүп атасыңар? Айтып неге стресс? Карасаңар, карагылачы, аны ташташ керек. Дүнүйө депрессия. Менин бир ырым бар. Аракет кылып ар күндө короого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз. Бирөө ачка жан дүйнөдө. Илимге чуркап арыштап, жакшылык иште жашасак, жаркырап күтөп келечек. Жан дүйнөнү байытсак деп туруп, биздин жан дүйнөбүз ачка болот. Жан дүйнөнү байытыш керек. Айланайын эжекелер, айланайын окуучулар окула, интеллекти көтөргүлө. Жөн эле барып жасап, мынтип баягы жеңил алып, баянып алып мынтипчи. Мынтип жүрүпчү, баягы жасап коюш жепчең. 15 минутта жасап берем мен, келгиле. Мына интернет ичинен карайм да кандай жасаш керегин жасап берем. 15 бирок ички, мореки ички жан дүйнө 15 минутта жаза албайт экен да. Аң сезим 15 минутта болбойт экен. 10 жыл окудук. Дагы эле окуп атабыз. Тилди окуп атабыз, тигини чукуп атабыз. Билмегенден билгү, билгенден билбегенибиз көп экен. Билбегенибиз 1000 болсо, билгенибиз 1 экен да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кыргыздын макалында эле жатат бүт нерсе. Билеги күчтүү, бирди жаат. Билими күчтүү, миңди жаат. Мурун билек керек болчу. Азыр билектин кереги жогорак болуп барат. Туурабы? Азыр эмне? Билим керек болот. Ошон үчүн тил үйрөнгүлө, окугула, интеллектти көтөргүлө, жан дүйнөнү көтөргүлө. Мондай маданият, санасы
Salamını jöneytip. Sağ. Dedi. Şuradan bir bana başlayı. Canım sıkıldı mı yapayım? Koymayan ne? Sağ dedi. Assalamu alaikum. Kavra aytalım. Salamatsız böyle. Yaxsılar. Bilgen şu çıraştı düşürdük. Alan turbalı bir jaktan vallahi. Salam aleykum bakıpçı. Salamasın deyip. Erkekte salamu aleykum deyip ayttılar. Korkma bala. Assalamu aleykum deyip. Sizlerge Kuday'ın salamatlığı, saklığı, tınçlığı olsun deyip söz. Şu kanday dua eyvallah. Karasına deyip salamını tutarlarsın. Bağırtık derse salamdan başlamak gerek. Çile, profesörler çok. Amerika'da gelin nece? Tükünde kaçı tükünde bizim bu öptüğünüz tükünde. Onu gelin. Hello. How are you? Welcome. Gülüyor yatan nece? Welcome. Ne çıkar? Sen öldürüp oturman aynen. Cılmayıp böyle. Karasana deyip. Ölüp duruyor. İşte ölüp durma mümkünçülüğümüz var. Karasanslar önü geldiler. Kıymındaylar. Oygun oldu. Oygun düşüşüm. Bayanlar kararla oygun düşüşüm geliyor da. Turatlar oygun düşüşüm geliyor. Akça verin otasına da bizge. Yok. Turalım. Sizlerden bizge akçanarın nereği yok. Gömülüm ördü. Cılmayı boğatan son boğulun. Cırgan be. Oygun baktım. Yoldaşımız tanımayın. Bir жақсы çuraştırıç var. Çine. Geçip koçmayın da koyulaçay. Vapşe çine. Razı olup çın barıktım. Çine. Hatay kafalarım demesine kızlar kollar. Çine. Ama geçip konuştu. Bayandı benim balam içine. Akçadan aşıkçalar demeyip verdiler. Finansını grammatması koyun çöktü koydum. Özüm finansı emesmiyim. Bırak dostkanı aldı da. Balam geldi durup çok. Dostkanı sağa gününe momda ketеткен, bir жұмада мынча, bir ayda мынча кететкен, мынча. Акыркы 9 айдын жыйынтыгы, атайын жайында да лагерге барып атасың. Көлгө барып барын эсептеп туруп, акырын айтпай эле коюп, акырын чыгап туруп, монча миң сом, монча миң доллар болот экен. Барбы дедим да. Bir сом бар да. Дедим да. Bir сом бар, bir сом жок дейт, көрдүңбү? Ошон үчүн bir сом бербей аткандай менин сенден талабым, балам жакшыраак бала оку дедим. Ошондо мен жыгылдап калса болобу? Сом болуп көргөнүм. Ошон үчүн мен ата энеге да акча жөнөбөйт. Aylanayda. Buna Z поколение, sizlerin münezümünü ayıplayayım da. Sizlerin münezümünü jaman başlayayım da, yaşlarını ayıplayayım. Z поколение için, bir de ben açsam, ne öyle tutası değil. Ayıplayı olsun, taşla koydum dedi, tarım. Orasını karavaya koydum dedi. Sizler жақсы елпексiniz. Sonun münezümünü. Sizlerin жақсы yok, ata eneni bir barıqtavay baratkanдағы, muğalimdi barıqtavay barıp tartып adat muğalim. Karasına tartıp dur, ne oldu? Yer muğalimdere insult aldı. İnfarkt oldu жаңағы muğalim tartıp dur ömet taşladı. Karala, muğalimde sıyla basa, biz Evropa menen, biz barıp gelip çalışıyoruz. Mende sırağa. Evropa'nın çetirden mende sırağa var. Mende sırasına son kayıttırımda. Görmedin mi? Biz sonun neyimiz? Sonun baltasına, sonun. Az mözüyede yaşlar okuşlar bitip durma çöydü. Okuşlar dursana. Ne? Hayır oturma çöydü. Otur. Şahsatlar var, öyle tutacak mı? Ne? Otur bayım. Görmüyor musun? Momda istemez. Asıl vardır lazım, Rusya vardır, Türkçe göç. Başa mı geçin? Ola, işte son böyle yepektiklerine birlikte adam neyse hoş geliyor. Görmüyor imam hoş geliyor. Görmüyor 3 dil devletleri yaşanacak. Molda hoş geliyor ayında. Biz motivasiya verip ettiriyoruz, bir yıl boyunca. Hani bizim bilmeyiz daha arkadaşlar. Kızılkaya'ga barıp atабыз, Karneme'ge barıp atабыз, tege Жалаловкага барып атабыз, Ошко барып атабыз, Таласка Текеге барып biz bilmeyiz. Bir ошо Молдовашта bir жол мотивация verip кеткен. Gitip okuga мотивация verip кетtiribиз. Ошол жерде мотивация verip кеткенде bir kız эмес, көпчүлүк болуп, бирөө өтө катуу болду. Эже айтат, могу кыз 180ге бурулду дейт. Мондай болчу дейт, мондай болду дейт. Мына силерге көп жол уштук дейт, тургузуп койчу дейт. Бирок Олимпиададан карасаңыздар, Олимпиададан birinci, ikinci орунду алып, быйыл уже башкача. Чарчын тарап башкача дейт. Эртең менен угаганда келип, анан мунун өзгөчөлүгү 3 tilди жакшы үйрөнүп. Корейче үйдө жатып дейт. Корейче, англисче, орусча. Үйдө жатып тил үйрөнүп койсоңор болот. Антон Вакуленканы ким көрдү? Мен Антошка деп ат коюп койдум. Антон Вакуленканы силер андайга келбейсиздер деп туруп. Силердин коктулар башка болот деп туруп. Расалар ошол октунун кайсы коктуна кирип атканын билиш керек да, мунун ичинде көп кокту бар. Жаман кокту бар, аскертектин кокту бар. Ошол коктуларды билиш керек. Ошол Антон Вакуленко деген арагы 11 жаштагы бала. Буту жакшы баспайт. Буту жакшы баспайт. 11 жаштагы 15 жыл. 22 тилде урдайт экен. Суда ичилет 15. Карасаңар.
Ошон үчүн жалпылык кылбайлы, айланайын. Эжелерге эчтеке айта албайбыз. Эжелер да бирок окуш керек. Кичине кыйытып айтып кетейин. Эжелер окумайынча бала эч качан окубайт. Эжелерге мына мектептен чыктым, ал жерде жакшы баймай кечиресиң, могу жерден бир эме. Канча мүнөт калды? Аз бүтүп калдым, мына. Аз калды. Бүтөм. Жыйынтыктан карасаң, китептердин түрү чыкты. Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары. Андан кийин кылыч самурай. Карагыла. Малайзия сырлары. Карап, эмне үчүн китеп окуйбуз? Ким окуду? Карачы. Менин китебим бир эле киши, эки киши окуптур. Көрүңөрбү? Эмне үчүн китеп окуйбуз? Ошон үчүн жазгам, окубагандык үчүн жазгам да, эмнеге окуйбуз? Кеттик, өзүңдү оку, өзүбүздү билип алыш керек экен. Бөөрененин кыялы, шуну окуп койгулачы. Шондук мына. Андан эжелерге жазылган бүтпөй калган эмер биз эмнеге муктаж? Эм койчу. Жер чалкалап эле ыйлагың келет кыргыз окубагандачы. Не кылабыз эми? Карасаңар бирок Жакебай сага чоң рахмат. Мындай китептерди жаркыраган, окула турган китептер экен бүтүп. Мен окулбаса айтат элем да. Жаке жөн эле чыгып алып элди алдап атыптырсың деп чын бетиңе айтат элем. Туурабы? Бирок бүт окула турган сонун китептер келиптир. Силерге рахмат, чоң рахмат. Спонсорлорго, өзүңө тынымсыз ушундай балдар келечек жаштар үчүн тынымсыз кыймыл алышканыңар. Сөзүмдүн акырында бир керек көтөрүш керек болду. Эки, жан дүйнө руханият, маданиятты көтөрүш керек болду. Үчүнчү, физика. Физиканы чыңдаш керек, денсаулык чың болуш керек. Здоровый тело, здоровый дух болуп дейт го. Башта, денсаулыгың ооруп, неме жаның келип турса, аякта сөз сүйлөйсүң азыр, туурабы? Мен тишим ооруп турсун, силерге мынчалык сүйлөйм амыз. Көрүңөр, ошон үчүн денсаулыгыңарды чыңдашыңар керек, окуучулар. Денсаулык чыңдайт деп эле эртеден кечке волейбол чаппай бербеш керек. Ошондойлор бар күнү. Немени ата-энеси сыйлабайт, бирок волейболду жакшы көрөт. Чынында биринчи линияга чапкандар бар. Бирок адабактык немесине мүнөздө барып келсе начар болуп чыккан. Ошон үчүн бүт нерсе, үч нерсени жакшы. Төртүнчү, социалдык уровень, бул социалдык деңгээл, бул эми башың болсо, иманың болсо, денсаулыгың чың болсо, бул өз эле. Акчага, айланайын окуучулар акчага берилбегиле кызыкпагыла. Чынында кеп акча эмес, кеп адам болуп. Чынында адам болуш үчүн тынымсыз окуш керек, жакшы кинолорду көрүш керек, улууларды сабалаш керек. Не? Алдыны көздөй максат коюп туруп, план программалар менен тынымсыз үстүндө ийгиликке жетиш үчүн не кылыш керек? Ийгиликке жетиш үчүн иштеш керек. Убакытты туура пайдаланыш керек. 3 абышка сүйлөшүп атат дейт. Бир абышка айтат экен. Эмне тест десе бир абышка айтат экен. Бир абышка айтат экен. Тиги ток ушунчалык тест дейт. Бассаң, тиги алыска чейин кетип калат дейт. Бирөө айтат экен, үн тест дейт экен. Биз үчүнчү абышка айтат экен, отурупчу. Үйүндөн дагы, токтон дагы эң тест нерсени айтайын дейт. Дейт. Өткөндө дейт, ичиме өтүп кетти дейт. Ич өткөн тест келди. Анткени дейт, ич өтүп кеткенде сүйлөп анан кнопканы баскандан билбей калдым дейт экен. Мен 4-чы абышка болсом айтат элем убакыт тесттен. Чыгар убакыт тесте. Кантип 50-гө келгенге билбей каласың. Чын. Кантип 11 бүткөнүңөр билбей каласың. Жыйып. Ошон үчүн убакытты туура пайдалан. Убакыт учкан куш. Убакыт деген ушундай колуңдагы ушундай таптаганга жараша түшүм берет, кызылдайт. Жылдар бар тете алтынга, из калсын десең артында, бүгүнкү кылчу ишиңди эртеңки күнгө калтырба. 10-чы класстагы кылчу ишиңди 11-чи класска калтырба. 8-те кылчу ишиңди 9-чы класска калтырба деген сөз. Ошон үчүн убактыңарды окуучулар туура пайдалангыла. Силерден келечек Кыргызстан өнүгүп барат. Жакшы өнүгүү.